Арстан алай мен кудаймын деп элдин күлкүсүн келтирип, бир чети жинине тийип жаткан кезде. Анда эмесе биздин каналга кош келдиңиздер. Сиздер менен Топ Хит каналы кайрадан жакшы кызыктуу маалыматтарды сиздерге тартуулайт. Бүгүнкү күндө популярдуу болуп жаткан Арстан алайдын кылыктары жана сиз билбеген жаңылыктары тууралуу алдыда баяндап беребиз. Биринчи, себеби мен кудаймын. Кудаймын десе адам чочуп атпайбы? Бул мындай болот. Кудай деген асманда бир материяны элестетип койгон. Бир аксакал отуруп атат, анын тагы бар деп. Аны көрүп келет эле анда космоско учканда бирөө. Ал мазардын ээси бар деп коет го. Ал жерде бир абышка отурбайт да, бирок жана көз ачыктар көрөт. Абышка экен же жылан экен же бир ажыдаар экен деп. Үйдүн ээси бар деп коет. Анын дагы энергия, ал энергия. Мына менин жаным бар. Ааламдан буйрулган. Куткаруучу, адамзатты бириктирүүчү. Ал бир энергия да. Ошо сыяктуу Кудай дагы жерге түшүп келип, азыр бир адамды кийип, анын айткан дегени дегендей болуп. Кадимки эле Кудай бул энергия экен, анан зар болсо анан жерге түшүп келет экен да. Азыр баатыр түшүп келсе, аны эч ким признавать этпейт. 3 кишини кырып койсун, мына сатам келип. Соттолуп кетпейби? Азыр пайгамбар келип куткарбайт. Ал эволюция доор, артта калган доор. Азыр анан ошо Кудай келип туруп анан куткарат. 18 октябрда мага иш козгоду эле МВДдан. Первомайскийден. Анан мен ошондо айткам, мага козгобогула. Мен ааламдан буйрулган адаммын. Аалам күчтөрү мени колдоп турат. Жакшы болбой калат бул бийликке дагы. Десем, эмне сага эл көтөрүлүп чыга, революция болобу? Атамбаевка деле тим эле революция болуп кетет да, эчтеке болгон жокко деген. Атамбаев кара, Атамбаев ууру. Атамбаевдин кадрлары мына кишилерчи, достору. Сапар Исаков, баары. Сооронбай Жээнбеков. Ал кара адам. Азыр чыны күчтөр жерде, тетирсинчи Атамбаев соттолот. Жакшы болбойт дедим эле. 2 ай ичинде не болду? Мына бийликтин жүзү ачылып, ар нерсе болуп келди. Ошо 18 октябрдын, октябрь айынын, ноябрь, декабрда не болуп кетти? Мына мен бир жылдары кыш болбойт десем күлүштү, орус кыргыз. Мына азыр Москва, Россия таң калып атат. Мейли 2 градус жылуулук болуп атат десин. Деп атты эле буга чейин окумуштуулар. Потепление бар 2 градуска деп. 2 эмес, такыр эле 20 градус, 18 градуска жылып кетти го жердин баары. Анысы кандай? Ошо кезде ишенбесе, мына бүгүн ачыкта болуп атат го ошо кыштын болбогону. Анткени мен айткам го, ошо табият, от, суу, таш, арбай, мазар, инопланетяндар менен мен башкарам депчи. Алар мага баш ийет деген, көрдүңүзбү? Табият мага баш ийет. Азыр да ошо Кудаймын десем түшүнбөй атат да. Мен чын эле могу үй меники болбосо айтпайм да, мен меники деп. Могу үйдү меники деп айта албагандай, меники болбосо. Меникимин деп айта албагандай, анан жөн эле Кудайым деп айта албайм да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз деген ошол да. Ал эмне деген сөз деген, ошо улуу күч кийип, ошонун ролун аткарат деген. Анысы кандай, мен ошо Кудай кийип, мен ошонун ролун аткарам. Анан эски Кудай банкрот деп берилет жерде. Аны ойлонсоң, мына Кудайлар тиленип атат, суранып атат, көп эле адам. Эчтеке орундобой атат, демек жок. Жаңы Кудай Арстан айга келип туруп, жашоосун, келечегин, жолун таап атат. Анан Кытайга вирус жөнөттүм деп дагы элдин күлкүсүн келтирүүдө. Ал эми экинчи Арстан алай турупчу Кытайда эгер карыздан кечпесе мен талкалап коем. 4 миллиард доллар карызбы, мен 40 миллиардка минуска түшүрүп коем. Анткени мен Кудаймын, мен чындыкмын. Табият аркылык жазалайбыз. Вирус жөнөтөбүз, куюн, булут жөнөтөбүз. Шартым аткарбайбы? Сразу кырсыктайт. Кытай химия менен өнүккөн эми химия өзүнө аябай разрушение алып келет. Ааламдан келди талап. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат талап? Адамды айтып атат. Сенин мурун могу телоң дейт. Аял, эркек деген ролду аткарган дейт. Эми ал диетелнесиңди өзгөрт деп атат. Алмаштыр. Сенин эски кызган кысматың бүттү да азыр энергия өткөргүчкө айлан дейт.
Энергия эмне? Ааламдын, арбайдын ролун аткар деген сөз. Аалам өзү, Кудай өзү энергия. Эгер муну аткарбасаң, энергия сени күйгүзөт, взорвет, сгорится же шишик, писих, рак, эмоция жана же кан менен айланган организм күйүп кетет деп атат. Кытайды куткарабыз биз. Сенин оордуң молу. Сен ушу майда түйшүктөн адамзатты куткарсаң, анан сакталасың. Чөгөлөп кел дейм, чөгөлөп. Сен чөгөлөп келгиче Кыргызды тааныгыча улуу эл экени. Мен экологияң менен сен экономикаң ушунча баса берет. Мен ушинтип эле условия коём. Шартымды аткарбайбы? Сразу кырсыктайм. Мен эмне менен башкарам? Инопланеттан периште, арбай, табиат, от, суу, таш, аба. Оттон эмне бар? Жан, рух бар. Ошолор менен талкалайбыз. Сууда план, программа бар. Суу менен талкалайбыз, асмандан жерге. Табиат аркылык жазалайбыз. Анан тобосуна жанбай не болду? Вирус жөнөтөбүз, куюн, булут жөнөтөбүз. Ошон үчүн анан салык төлөйт Кыргызгачы. Кой бизге тийбейт. Биз куткарабыз, эгер макул десе. Улуулук өткөрөбүз, өлбөстүк өткөрөбүз. Биздин милдет ошол. Миссиябыз ошол. Бул чындык. Мына болуп атат. Эгер кудайлык энергияны Арсылайга бербесе, кана Америка эч кимге баш ийбей атат. Россия эч кимге баш ийбей атат. Кытай эч кимге баш ийбей атат. Көчөдөгү адамдар бири-бирине баш ийбей атат. Анан ошо энергияны бергенден бир адамдай болуп калат дүйнө. Аалам эч качан жалган айтпайт. Бул ааламдык билдирүү. Ааламдан эмне айтылды баардыгы болуп атат. Келиңиздер, жаныңыздарды алыңыз же өлүп